Tavalla. Sağbaşlarına manayız kandaylandı. Gelgen sağbaşların altında biraz olsa da tanışılalı. Ançı bir iki çocuğu özünün altına aytsındağı жақсы сапаттарына бер үчтү санап берсин. Ал үчүн мен мыкты адаммын, жоса мен жакшы адаммын деп туруп үч сапатын айтып берсин. Кана. Ким айтат? Мен жакшы адаммын деп туруп эле үч сапатын айтып берсин. Мисалы үчүн мен нурланмын, мыкты адаммын, ак көңүлмүн, жоопкерчилик, сулуумун дегендей болуп кана кетти. Ким айтат? Айта кой. Менин атым Марал, мен жакшы сапаттарым менен акылдуу, боорукер жана жоопкерчилик. Эң мыкты адаммын деген сөз кошулду. Назима. Эң мыкты адаммын дегенде кошкон. Эң мыкты адаммын жана жакшы. Үч сапатты. Кел айта кой, Арген. Менин атым Арген, мен мыкты адаммын. Мен берешемин. Үчтү санабайсың, бир деле санабай. Макуланда баарыбыздар сабакты баштарына тастап алалы. Ал үчүн балдар, мен колумду үйдө көтөргөндө баарыңар ха-ха деп күлгүлө, мен колумду үйдө түшүргөндө хи-хи деп күлгүлө. Тастап алалы. Кана кет. Сер эмес, кана мен колумду үйдө көтөрдүм. Хи-хи. Ха-ха. Аясамасыңар, күлүп тастап алды. Эми балдар, кичине болсо дагы өткөн темада бир-экини кайталап албасак, анткени бизге тепкич болбойт, тепкичсиз болбойт. Ал үчүн үйдө чыгмада бир-экини кайталап алалы. Кана өтүлгөн тема кайсы эле балдар? Кайсы өтүлгөн өткөндө? Органикалык жана органикалык заттардын Айырмашылыктары дагы анан окшоштуктары анан эң негизгиси бутлер, кана Кана бутлер эмне түздөлү, эмне жолу түздөлү, канча жолудан турчу эле, кана ким айтып койду ошону? 4 жолдон турчу. Канчанчы ачты эле? Макул, жолун билесизби? Айта кой, биринчи жолу. Биринчиси заттардын валенттүүлүгүнө карата белгилүү бир градуулук ордун алышы. Экинчиси Макул отура кой. Экинчи жолун башка бирөөдөн сурайбыз. Ким айтат экинчи жолун? Айта кой. Курамы бирдей, бирок түзүлүш касиеттери ар башкача болгон заттар. Булар изомерлер деп аталат. Бул экинчи касиет. Экинчи жолун кошумчалап коебуз. Экинчи жолуга заттардын касиети эмнеге көз каранды эле? Эмнеге көз каранды эле? Заттардын составында кандай жана канча атомы, көз каранды. Демек, молекула заттардын кандай жана канча атом бар экенин деле көз каранды болсо, анын түзүлүшүнө дагы көз каранды. Кана үчүнчү жолго кеттик, үчүнчү жолго Касиеттин бириктирип курамын бере алабыз, курамын бириктирип касиеттин жазалган заттар болсо үчүнчү. Демек, заттардын касиетин билсек, анын курамын билсек болот экен, курамын билсек, касиетин билсек болот. Мисалы үчүн сен 2001 жылкысыңар, 2001 жылкы сен 17 жашта экенин билесиңер, а 17 жашта десе 2001 жылкы экенин билесиңер. Кана кеттик андан кийин 4-чү жолу. Айта кой. Атомдор жана атомдук топтор булар бири-бирине таасир этишет. Жакшы. Демек, молекуланын составында атомдор жана атомдордун топтору ошол заттын касиетине сөзсүз таасир этет экен. Демек, бул 4 жолу бизде мисалы математикадан таблицаны биле турган болсок, кыргыз адабияттан тамганы биле турган болсок, демек органикалык химия жүргөндө биздин эң негизги компасыбыз, таблицабыз ушул 4 жолу экен, балдар. Эми кичине органикалык эмес зат менен органикалык заттын окшоштуктар, айырмачылыктар жөнүндө бир аз кайталап алалы, анан жаңы тема көтөрүбүз. Кана ким айтат? Органикалык заттар күйгө жөнүндө органикалык заттар күйгө. Демек, дагы ким айтат? Окшош заттарын Мен окшошту айырмачылыкта биз бүгүн органикалык химияга эле кирип атабыз. Качан органикалык эмес заттар жөнүндө өткөнбүз. Кана. органикалык заттар деген суда аз эрийт же эрибей да калышы мүмкүн. Ал эми органикалык эмес заттар эрийт. Дагы барбы? Айта кой. Органикалык заттар курамында дайыма көмүштек болот. Эң туура, органикалык заттын составында дайыма көмүктөк болот экен. Биз органикалык эмес заттарда көмүктөк 4 валенттүү деп келсек, 2 валенттүү деп келсек, органикалык химияда канча гана валенттүү? Органикалык эмес химияда байланыштар кандай эле? Органикалык заттарда бул коваленттик байланыш болот, анын органикалык эместе 4 валенттүү. Эң туура. Демек, органикалык эместе иондук, коваленттик байланыштар болсо, органикалык эместе жалгыз гана коваленттик байланыш болот экен. Эми балдар, кичине болсо да кайталап алдык, биз азыр жаңы темага өтүшүбүз керек. Ал үчүн биз органикалык заттар, органикалык эмес заттарды дагы бир аз турмушта көргөндөр боюнча айтып көрөлүчү. Органикалык заттар, органикалык эмес заттар мынакей. Могу жерде турат. Булардын баары биз турмушта көрүп жүргөн заттар. Бул эмне экен? Туз. Кайсы зат?
кислотасы. Кайсы? Бул органикалык эмес зат. Могу кайсы кислота? Кайсы кислота? Азот. Мына бул жерде жазылып турат. Феррумдун оксиди, калийдин оксиди, жездин оксиди булар кайсылар? Органикалык эмес төрт түп болгон, ошонун оксидтери экен. Демек, бул органикалык эмес заттар турмушта көрүп жүргөн заттар мисалы. Андан кийинкиси андан кейін қарап көрөлөр биз органикалык заттарды өтөбүз деп атпайбызбы? Органикалык заттар бул жерде фенол деп турат. Бул жерде этиловый спирт, бул органикалык зат. Фенол органикалык зат. Андан кийин глюкоза биз турмушта дегеле угуп атабызбы? Медицинада көргөн глюкоза бул органикалык зат экен. Мына бул жерде анилин деп турат. Медицинада кеңири коюлган жана боекторду боёдо кеңири колдонгон. Бул да органикалык зат экен. Анан молекуле батар. Каян дештиребиз? Туздук беле? Картан? Кадимки газ, үйдөн тамак жасап аткан газ, ошол биз өтүп аткан пропан экен. Демек, бул дагы органикалык зат экен. Органикалык зат. Демек, турмушта колдонуп аткан зат менен кайсынысы органикалык жана кайсынысы органикалык эмес зат экени жөнүндө бир аз түшүнүк алды. Анда эмесе, жаңы темага өтөлү. Темабыз балдар көмүртек атому түзүлүшү, изомерия курулушу жана гомологиялык ката. Балдар теманы окудук, сөз деле мен айтпастан сен өзүң ойлонуп көргүлөчү. Кана бүгүнкү сабактын максаты эмне экен? Ким айтып берди муну карап туруп? Максат коюп көрөлүчү балдар. Эмне экен? Эмнени үйрөнөт экенбиз? Кана. Айта кой. Атом түзүлүшү жана изомерия курулушу жөнүндө билебиз. Үйрөнөт экенбиз, жана гомологиялык катар деген эмне экенин үйрөнүп, ошону билиш. Балдар, биздин бүгүнкү темабыз көмүртек атому түзүлүшү жана изомерия курулушу, гомологиялык катар. Сабагыбыздын эң негизги максаты балдар, биз көмүртек атому түзүлүшү жөнүндө билет экенбиз, буга чейин билгенбиз, бирок дагы электрондук конфигурациясын өтөт экенбиз. Андан кийин изомерия курулушу. Силер айткан жанагы Бутлеровдун экинчи жобосу изомерияга өткөн. Ошо тактан үйрөнөбүз. Анан гомологиялык катар жөнүндө маалымат аласыздар. Ошондой эле, ушул сабактын негизинде биз атомдук конфигурацияны түзгөнүн билебиз. Изомерия курулушуну андан ары иштей алабыз жана гомологиялык катар жөнүндө маалымат алабыз. Ал эми гомологиялык катар органикада абдан көптөгөн гомологиялык катар бар. Бүгүн кичине гана маалымат алабыз. Эми балдар, биз 8-9 класстан көмүртек жөнүндө билебиз, жаңы теманы өтөдөн бери баары эле силерге айта бербейин, силер да мага жардамдашкыла. Кана көмүртек канчанчы мезгилде орун алган? Ким айтат? Бояк заман экинчи мезгилде. Канчанчы топчодо орун алган? Топчодо? Канчанчы? 4-чү топчодо. Кана мезгили эмнени билсек, экинчи көмүртек экинчи мезгилде деп койдук. А мезгили эмнени билсеңер? Электрондук деңгээлди билсеңер. А топ эмнени билсеңер? Топ. Акыркы деңгээлде канча электрон бар экен? Андан башка андан кийин Катар саны 6. Катар саны 6. 6 деген эмнени билгичеле? 6 деле коебуз. 6 электрон алып турат. Кана көмүртекти карайбыз. Көмүртек экинчи катар саны 6. Бул эмнени билгичеле? 12. 12. Электрондук ошол атомдун массасын билет. Демек 6 протон бар, 10 электрон, 2 деңгээл бар, биринчи деңгээлде S электрондон 2, экинчиде S электрондон 2 электрон. Бүгүн көмүртек атомдун түзүлүшүн үйрөнүп атпайбызбы? Демек бул электрондук түзүлүшү. Үйрөнүп атабыз, муну деле билебиз, мурунку темага таянып. Андан кийин балдар, бул эмнеси? Ошол көмүртектин эмнеси? Орбиталдар боюнча ячейкаларда жайланышат. Мынакей бир S электрон мына могу жерде жайланышты. S электрон ядрону кандай айланчу эле? Тегерек. Шар. Экинчи дагы 2 электрон бар экен. Алда шар формасында айланат. Андан кийин 2 электрон ячейкаларда түгөйсүз жайлашат. Демек бул көмүртек атомунун балдар электрондук түзүлүшү жана конфигурациясы. Бүгүнкү темабызда ушул атомдун түзүлүшүн өтүп атабыз. Андан кийин эми балдар көмүртек атомун биз органикалык химияда негизи көмүртек түзгөндүктөн көмүртек 4 валентти болду дегендиктен ал эмне үчүн 4 валентти? Эмне үчүн органикалык заттар миллиондоп саналат да, органикалык эмес заттар миңдеп саналат. Биз азыр ошого жооп табышыбыз керек. Демек органикалык көмүртек мына бул жерде 2 электрон менен качан көмүртекке сырттан энергия жибергенде ал дүүрүккөн абалга келет. Башкача айтканда эмне? Козголгон реакция
жөндөмдүү абалга келет. Кантип анткени ошону могу жерде түгөй турган электрон дүүлүктөн абалга келгенде бош электронго ячейкага келип жайлашат. Демек караса эмне болуп калды? Түгөй деңгээлде бирден электрон эмне болуп калды? Жайлашып калды, бирден жайлашып калды. Демек көмүртек 4 валенттүү ушундай мыктар. Акыркы деңгээлдеги 4 электрон өзүнө кошуп алууга жөндөмдүү болуп, реакцияга абдан активдүү болуп калды дагы. Ошон үчүн органикалык химияда 4 валенттүү болуп атат. Чуксуз 4 электронду пайда кылып атат. Бул көмүртек менен да кошулат, көмүртек суутек менен да кошулат. А биз органикалык химияда айтпадыкпы? Натрий эч качан натрий менен кошулбайт. Магний эч качан магний менен кошулбайт. А органикада көмүртек менен кошула берет экен. Эми силерге бир эле модель көрсөтүп коеюн. Демек, көмүртек 4 валенттүү экенин билдик. Мына морекет журсуз 4 электрон менен ал эмне кылат экен? Реакцияга жөндөмдүү болот экен. Андан кийин эми карайлы. Көмүртек ушул көмүртек бири-бири менен кошулуп эле ачык тизмектүү байланышты дагы. Жана туюк тизмектүү байланышты да түзөт экен. Көмүртектер мисалы үчүн эгерде 3 атом болсо, 3 атом туюк тизмектүү болсо, мына мондай байланышат экен. Бирок кандай болгон күндө дагы көмүртек канча валенттүү болуп турат? 4. Бул жакта 2 болот. Эгерде 3 көмүртек болсо, эгерде 4 көмүртек болсо, мына мондай туюк байланышты. Ал эми 5 болсо 5, 6 болсо болду. Кандай болгон күндө дагы ал 4 валенттүү экенин билип атат. Мына көмүртек менен кошулуп, суутек менен кошулуп, миллиондогон, көптөгөн изомерлерди пайда кылып атат да. Демек билдик. Андан кийин эми көмүртек атому сызыктуу да болот экен. Сызыктуу да байланышта болот экен. Ошондой эле бутактуу да болот экен. Ал туюк эле болбостон эмне? Бутактуу да байланышты кылат экен. Мына бул жерде карасак, көмүртекте 4төө турат. Ал эми мында бутактуу болуп калды. Эгерде көмүртек бул жерде болсо, же көмүртекти бир жерге койсок, ал эч качан бутактуу деп айта алмак эмеспиз. Качан бутактуу? Качан ал уже экинчи же кийинки көмүртекте болгондугу үчүн. Эми койтур. Андан кийин биз изомер жөнүндө сөз кылганбыз. Андан кийинки темабыз балдар кичинекей эмебиз изомерия курулушу деп аталды. Бүгүн азыр көмүртектин атомдун электрондук түзүлүшүн, көмүртектин атомдун конфигурациясын, көмүртектин атомдун кандай байланыштар түзөөрү жөнүндө биз маалымат алдык. Кенен эми изомерия курулушу. Изомерия курулушун кана жана бирөө айтып кеттилер, кандай эле изомерия курулушу эстеп коелу. Бирдей курамда бирок түзүлүшү. Бирдей башка заттарды изомерлер дейт. Ошол курулушту изомерия курулушу. Демек молекуласын составы бирдей болот. Бирдей молекулалык массага ээ болот, курамы бирдей болот. Жөн гана түзүлүшү башка болсо эле, ал уже заттын касиети башка болуп калат экен. Ошону курулушту изомерия курулушу дейбиз. Бүгүнкү өтүп аткан темабыз ушул изомерия курулушу. Андан кийинкиси кетчи. Изомерия курулушу. Жок, бир эмеде формулага берсем, формулага беремин. Изомерияны формула. Демек, эгерде көмүртек кандай болгон күндө дагы 4 валенттүү экендигин билип атабыз. Андан кийин формулага берсем. Эми мына бул жерде карайлычы, көмүртек 4 валенттүү дедик. Мен силерге 4 валенттүүлүгүн көрсөтөлү. Азыр изомерия курулушун билиш үчүн жөн гана скелетти алдым балдар, скелетти. Карагыла, изомерия молекуласы составы бирдей, бирок түзүлүшү башка. Мына муну карасак көмүртектен 6 бар. Муну карасак деле көмүртектен 6, муну карасак деле 6, муну карасак деле 6, муну карасак деле 6. Эми карагылачы балдар, эмнеси менен айырмаланып атат? Түзүлүшү. Карагыла, бул жерде 6 көмүртек бар эле. Андан кийин бир көмүртек экинчи көмүртекке келип байланышты. Демек, бул 6 болгон менен бутактуу болду. Андан кийин карайлы. Мында деле 6 көмүртек, бирок бир көмүртек 3-чү көмүртекке келди. Ошо бутактуу болуп калды. Андан кийин карайлы. Мында деле 6 көмүртек, бирок 2 көмүртек эмне болду? Бутактуу болду. Андан кийин карайлы. Эмне болду? Көмүртек. Мында деле 6, бирок абдан бутактуу болуп турат. Демек, түзүлүшү башка, молекула составы бирдей, курамы бирдей, бирок түзүлүшү башка. Демек, биз азыр силерге изомер эмне экендигин айттык. Карагылачы балдар, бир эле зат. Канча затты түздү? 5 затты. Ошон үчүн органикалык химиядагы заттар көп
болуунун себеби бир эле зат молекуласы состав бирдей болсо, бирок кайра эмне болду? Көп затты пайда кылып койду. Ошон үчүн буга чейин Бутлеров теория түзүлөккө чейин органикалык химия менен химиктер менен органикалык физиктер ортосунда бир топ көз караштар болгон. Талашуу тартышуулар болгон. Демек органикалык химия бизде го химия деп эле башка зат дейбиз. Эмне үчүн? Анткени булар только көмүртектер болуп атат. Жок, анда Бетцелиус менен биологдор эмне кылды эле? Изилдөө изилип органикалык эместен органикалык затты алган. Анан ошентип отуруп акыры бул жөн эле химия, бул жөн эле зат болгону эмне? Органикалык химия деген тармак экендигин далилдеп чыккан. Демек изомерия курулушуна түшүндүкпү? Кана ким айтып коет изомерия курулушун? Эмне экен? Бирдей курамы ээ болгон, бирок молекулалык түзүлүшү ар башка. Эң туура. Курамы бирдей. Молекулалык масса болгон эмне сайын? Түзүлүшү ар башка затта биз. Эгерде мен азыр көмүртектен алтыны бердим. Эгерде көмүртек канчалык көп болгон сайын, анын изомер абдан көп. Мисалы үчүн, көмүртек эгер 4 эле көмүртек болсо 1 изомер чыгат. Эгерде көмүртектен 5 болсо 3 изомер чыгат. Көмүртектен 6 болсо 5 изомер чыкты. Эгерде көмүртектен 7 кылсам, уже 10дон ашык изомер чыгат экен. Түшүндүк, Демек, ошол изомерге карата органикалык заттар миллиондоп саналып келген. Бир эле зат, бир топ затты көрсөтөт. Башкача айтканда, эгерде жободо айтылгандай органикалык заттын түзүлүшүн билсе, касиетин аныктоого болот. Эгерде касиетин билсе, түзүлүшүн аныктоого болот деген жобо органиктердин андан ары түрткү болгон органикалык менен укмуштуу да үйрөнүшүнө түрткү болгон жобо экен. Ушул жобону билген үчүн биз андан ары изомер түзө алат экенбиз. Андан кийин гомологиялык каттардан. Эми балдар, кичине бүгүн гомологиялык каттар жөнүндө жөн гана маалымат алабыз, балдар. Деги эле катар деген эмне? Катар деген эмне? Түзүлөбүз, эмнеси жаша түзүлөбүз? Дене тарбиядан эмнеге түзүлөбүз? Оюларга жараша түзүлөсүңөр. Демек, мында дагы органикалык заттарда көптөгөн катарлар бар экен. Эми биринчи катардагы турган бала менен экинчи катардагы турган бала эмнеси менен айырмаланат? Демек, биякта да бир зат бар экен, химияда дагы. Биринчи зат менен экинчи зат менен үчүнчү зат. Кыскасы, мына морики катардагы биринчи зат, экинчи зат менен эмнеси менен айырмаланат? Кана сиздерге эң туура сутектен канча экен? Канча айырмаланат экен сутек? Көмүртек канча айырмаланат? Эң туура. Демек, биринчи катар, экинчи катарга CH2ге айырмаланып турат, Демек, биринчи катар, экинчи катарга CH2ге айырмаланган катарларды мындан ары гомологиялык катар деп атайбыз. Гомологиялык. Бирок ошондо турган биринчи затты ошонун гомологиялык катары деп атайбыз. Эми мына бул формуланы карайлы. Биринчи зат CH4 деп турат. Мунун аты метан. Метандан айырмаланып эмне болот? C2H6 болуп атат. Демек, мына морeki катарды метандын гомологиялык катары деп атап коебуз. Метандын гомологиялык катары. Мунун болсо уже мен азыр силерге маалымат берип атам, уже эртеңден баштап иштей баштайбыз. Мен азыр силерге C6H14 мына могу гександын гомологиялык гександын структурасынан көрсөтүп, изомерлерди көрсөттүм. Демек, гомологиялык катар деген бир катар, экинчи катардан CH2ге айырмаланган катар. Демек, органикада көп катар бар. Алканал, кенал, кеден деген катарлар бар да. Кандай болгон күндө дагы бир катар, экинчи катардан эмне? CH2ге айырмаланган катар экен. Бул жөн эле гомология. Ал эми кайсынысы биринчи турса, биз ошону ошону гомологиялык катар. Бул болот деген сөздү грек тилинен колторгонбуз. Ал болсо окшош дегенди билдирет. Окшош. Мына морeki жерде катардан бирөө эле H3-гө же H2-ге же C2-ге айырмаламайт. Сөзсүз H2-ге айырмалат. Мындан башкары бул алкандардын катары дейбиз. Алкен, алкадиендер да. Алар дагы кандай болгон күндө дагы неке CH2-ге айырмаланат экен. Эми балдар, кичине убактыбыз бар. Азыр мага ким доскага чыгып, мына морeki C5-тин изомерин түзүп берет, жанагындай кылып. Бутактуу кылып, ким түзүп берет? Бутактуу кылып түзүп берет. Доскага чыгып, келе кой, бир экөөнү түзүп бер, аракет кылып көрөлү. Досканы өчүрүп туруп, демек базарда биз эң негизи органикалык химия көмүртектин бирикмелерин үйрөтөт дедик. Демек, көмүртектин бирикмелерин үйрөтүп аткандыктан биз көмүртектин атом түзүлүшүн билдик. Түзүлүшүн үйрөндүк.
Nesin? Elektronluk düzülüşün. Anan konfigurasiyasın. Düzülüşünü öğrendik. Kantip al 4 valentli boluğunu öğrendik. Skelet boyunca getirir. Kantip 4 valentli olan. Jana emne üçün al organikалық zаттар миллиондық саналып öğrendik. Biz göçeli organikалық zаттарды organikалық zаттар немде беле саналар. Organikалық zаттар қаншада? Миллиондық саналар. Мұқыштар аяқтан башқа немнеге? Немне үшін мұндай? Көрсі белгілі зат. Қанша туындығы пайда болады? Тағы ошол сымал еле. Сіз қаншаны алдың? 5. En doğru. Karabağ. Hazır sı 5'te aldı ele. Bir izomer tüzdü. Balgar kana yakşı. Oturalım. Kim daha bir izomer tüzüp görür? Ушығалет, сы 5 келі. Скелетнеле түзгілечі скелетнеле, пока су текті жазбайлар. Bir izomer tüzdü demek bala düşündü. Demek izomeri деген молекула состав берді. Түзілуші арқандай заттарды изомер белгілетеміз. Еме гомология деген немдекен? Гомология қатар деген немдекен? Aşağıdaki ayırmalangan birinci katar ikincisinden aşağıdaki ayırmalangan katarı gomologiya katarı. Gomolog деген сөз өзендекен. Bir katar, söz ikinci katardan Жақсы. Бұл şu сы 5'ti tüz dizmegin berdi. Бұл болsa butaktı dizmegin. Жоқ дегенде эми бирди ким түзүп көрөт? Эми бирди ким түзүп көрөт? Дагы бир изомер ким түзүп көрөт? Керек бар. Дагы сен чыкты билесиң. Жок. Дагы бир изомер ким түзүп көрөт? Бутактуу болот. Түшүнгөн өзү ушукпайбы дагы. Керек бар. Ким түзөт? Эми бирди бутактуу керек бар. Астына эле түзөт. Канчалык деңгээлде түшүнгөнүбүздү демек. Кандай болгон күндө деп көбүртектен Gümürtekten 5 oluş gerek. Balдар, demek bugün biz gümürtek atomunun tüzülüşünü öğrendik. Elektronluk formulası menen oşa konfigurasyasına ne? Andan keyin qaysi buluşunu öğrendik? İzomer buluşunu öğrendik. Andan keyin gomologiya katar jөнүндө маалымат алдыңар. Жөн гана маалымат алдыңар. Demek bilip alalı, жөн гана сы эгер бирөө болсо H'4 метан, андан кийин метан, сы 3 болсо пропан. Жанагы үйдөгү без колдонуп аткан тамак пишип аткан газ кайсы экен? Пропан. Ошол баллондун сыртынан окуп көрдүңөр эле анча. Пропан, андан кийин бутан, сы 5 пентан. Демек 5 деген сөз балдар. Пентан деп айтылат, Андан кийин сы 6 гексан. Гексан билесиңер, элементтерден гексаэдр деп өтөсүңөр. Алты боштукта, Гептан, октан, нонан, декан. Кейін айтылады ма, декада өтіп атады деп. Не деген сөз кен? 10 күндік деген сөз кен. Демек, көміртектен 10 бар. А октада оқтыға білем? 8. Окта деп қой тұр, мұны қарайды. Қой тұр. 1, 2, 3, 4, 5. Сен түзілі тізмекті түзіп қойбадың ба? Жоқ дегенде мұна морыки жерге көміртек тап кеш керек. Бұтақты кеш керек. Мұны алда. Бүгінгі темамыз изомерия болушун гомологиялык катарын билдик. Кимде кандай суроо бар? Түшүндүкпү? Демек үйгө тапшырма балдар. Үйгө тапшырма. Ушул көмүртек атомунун түзүлүшү, изомерия болушу үйгө тапшырма. С7ден изомерия түшүп келесиңер. С7ден жок дегенде 10 изомерия түздүк, а силер мага жок дегенде 7 изомер түзүп келгиле. Бирок сутегин жазбайлы, эмнесин? Көмүртектин скелети боюнча эле, жана видеосунда боюнча эле, скелет боюнча. Бирок бул жерде көмүртектин акыркысына бутак койбогула. Акыркысына бутак болбойт, мындай ийилип калган деп түз кылып койсоңор болот. Демек, көмүртеги эмне болуш керек экен? Бутактуу болуш керек. Бутактуу болуш керек. Ал эми гомологиялык катарлардын андан ары аталыштары эмки сабакта кеңири өтөбүз. Мына морeki жерде мен азыр экен айтып турайм. Көмүртектин скелетин көрсөтсөк, мисалы үчүн, эгерде муну көмүртек дей турган болсок, мунун 4 эмеси бар болсо, 4 стрелкасы бар болсо, ага мисалы үчүн эмнени бириксек болот? Мынакей. Ашты бириксек болот экен, мынакей. Биринчи колу, экинчи колу, үчүнчү колу, төртүнчү ачып бердиңер. Кичиден жазмас, цеп ойнойбу, химиялык цеп же башка четтен. Сен элемент деп айтсаң, ты менен бүтсө, сен химиялык бир сөз айт. Тыдан башталган. Кетти. Сутек.
кислород, орысша сөйлеме. Кислота, титан. Кислота, Азот. азот, титан, натрий и йод, диссоциация. Çok rahmat batar kaçkanızlara. Sağ olun. Rahmat batar.